Эгерде сиз токууга кызыгып жүрөсүз, жана бир жолук токууңуз келип атат, бирок билбейсиз аны кантип үйрөнсөңүз болот, эң оңой ушул узордон баштасаңыз болот. Ал үчүн сизге эмне керек болот? Сизде каалаган жип, илмек, мисалы мен бул жипти алайын, мисал катары. Бул жипти чыгарабыз. Жип тандап жатканда кайсыл жерлерине карап тандайбыз, бул кагазын эмне үчүн сактап коебуз, ушунун баары менин YouTube каналымда сабактарда берилген. Бул жерлер эмне үчүн, кайсы жерине карап тандайбыз, ошол боюнча сабактарды кирип көрсөңүз болот. Демек биз азыр мен бир илмек жана илмекке жараша жип алып алдым дагы. Эми эмне кылабыз? Жипти алып, кайсыл жерден баштайбыз? Бизге абалуу илмекчелерди кылабыз, воздушный петли. Кандай жасайбыз? Башынан бери көрсөтүп берем. Илип алдык. Анан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 абалуу илмекчеден турган мындай чынжырча токуп алабыз дагы. Чынжырчаны эмне кылабыз? Бириктирип алабыз. Биринчи чынжырчабызга бириктирип алабыз. Кандай бириктиребиз? Бир жамынчылуу мамыча аркылуу биринчи илмекчеге киргизип алабыз дагы. Токуйбуз. Сиз эгерде жөнөкөй мамыча, абалуу илмек жана жамынчылуу илмек деген терминди билсеңиз гана, ушул оңой эле 3 терминди билсеңиз гана сиз ушул жолукту токуй аласыз. Демек биз азыр эмне кылдык? Бириктирип алдык. Мына шакекче кылып бириктирип алдык. Эми эмне кылабыз? Дальше биз буруп алдык дагы 6 абалуу илмекче кылабыз азыр мынакей. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Эми абалуу илмекче кылып алгандан кийин биз жөнөкөй мамыча кылып бул тешикчеге бириктирип алабыз. Мына тешикчеге киргизебиз азыр. Бизде мына арка бар да, ошол жерге киргизип жөнөкөй мамыча кылып алабыз. Мына жөнөкөй мамыча кылып алгандан кийин биз 3 абалуу илмекче кылабыз. 1, 2, 3. Мен мүмкүн болушунча жайыраак көрсөтүп берген аракет кылып жатамын. Балким сиз жакшы билсеңиз, улантып кетсеңиз болот. Эми основаниядан биз 3, 1, 2, 3, 3-чү абалуу илмекке жамынчылуу 1, 2, 3 мамыча токуйбуз. Мынакей. Сиздерге көрүнүп жатат деп ойлоймун. Мен бул сабакты сактаган аракет кыламын. Сакталбаса дагы башынан тартууга туура келет. Эми мына бизде 3 тешикчебиз пайда болду. Биз жолук токуу үчүн эң оңой оюмду үйрөнүп жатабыз. Шаль токууда. Мисалы, азыр биз мына 3-өнү токудук. Эми ар бир катарда бирден кошулуп кете берет. Мисалы, азыр биз мына 3-өнү токудук. Эми кийинки катарда 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ушундай кылып ар бирине кошуп кете беребиз. Кошуп кете бергенде бизге чоң жолуктун өлчөмүндө, сиз канчалык кааласаңыз ошондой өлчөмдө жолук пайда болот. Азыр эми биз мынакей 3 тешикче токуп алдык. Эми эмне кылабыз? Бурабыз. Токууну кантип бурабыз? Мына мындай кылып буруп алабыз. Эми 6 жолу абалуу илмекче кылабыз. 1, 2, 3. Эми 6 жолу абалуу илмекче кылгандан кийин бул тешикчеге жөнөкөй мамыча токуйбуз. Жөн гана мынтип тешикчеге жөнөкөй мамыча токуйбуз. Бизде бир тешикче пайда болду мына. Эми 5 абалуу илмек кылабыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 абалуу илмекче кылгандан кийин кийинки тешикчеге биз дагы бир жөнөкөй мамыча аркылуу бириктиребиз. Мына эми биз бул основаниядан мына түбүнөн 3 мамыча жогоруга санайбыз. Мына 1 көрүнүп турат, Мына 1, 2, 3. Ушул 3-чүгө биз бир жамынчылуу
мамыча токойбуз. 1 2 мына үчүнчү адашпай жамынчылуу мамыча токойбуз. Жамынчылуу мамычаны дагы менин YouTube каналымда сабактан көрсөңүз болот. Мына эми бизде дагы 3 пайда болду. Эми эмне кылабыз? Дагы бурабыз. 1 2 3 4 5 6. Эми кийинкиге мынакей тешикче бар бул жерде. Биз жаңы эле тешикче кылбадыкпы? Мынакей бул жерде кайсы тешикче экенин билип алышыбыз керек. Ушул тешикчеге биз жөн гана мамыча аркылуу бириктиребиз. Эми дагы 5 мамыча. 1 2 3 4 5. Кийинки тешикчеге салдык. Эми дагы бул жерге чейин 5 мамыча кылабыз. 1 2 3 4 5. Эми ушул тешикчеге салабыз кайра эле. Кийинкиге үчүнчүсүнө салабыз. Мына эми эң акырына келгенде дагы 3 мамыча кылабыз. 2 3. Эми бул жактан үчөөнү санап 1 2 жамынчылуу мамыча кылабыз. Мынакей. Эми кийинки катарга өтөрдө дагы буруп алабыз, дагы 6 мамыча кылабыз. 1 2 3 жөн тартып алайын. 4 5 6. Ушуну эми бул тешикчеге салабыз. Мына жөнөкөй мамыча, эң оңой, эң жеңил, узор оюм. 2 3 4 5. Кийинкиге мына дагы 5 жолу. 1 2 3 4 5. Аны дагы кийинкиге салабыз. Мына бул эң оңой. Эгерде сиз жаңы үйрөнүп жаткан болсоңуз 1 2 адашып атам, сүйлөп атып 3 4 5. Кийинки тешикчеге мына азыр мен сизге токуунун техникасын, схемасын түшүндүрүп бергени аракет кыламын. 3 жолу кылдым, эң акыркысын. Эми үчүнчүсүн табабыз. Үчүнчүнү 1 2 үчүнчүгө абалуу илмек кылабыз. Абалуу илмек мынакей жамынчылуу столбик с накидом болот орусча. Накид, жамынчы. 1 2 үчүнчүгө токойбуз. Мына эми ушул жерден азыр мен дагы түшүндүрүп бергени аракет кыламын. Мынакей биз ушундай кылып жолукту токуп баштадык. Кандай кылабыз? Азыр бул жерден баштадык. 7 абалуу илмекче менен баштадык. Андан биз 2 кружок мындай арка чыгардык. Анан дагы ортосуна отуруп кошуп отуруп биз ушул жерге келдик. Эми суть, максаты, мисалы, биз бул жерге келгенибизде 6 абалуу илмек кылып жатабыз, абалуу илмекче. Абалуу илмек, эмне себептен? Анын 3 бул жерге воздушная петля подъема болот. Көтөрүлүү үчүн, могу катарды биз агер көтөрбөстөн токуп кете берсек, жолубуз бырышып, кичинекей болуп кетет. Ошондуктан биз бул катарды көтөрүп алуу үчүн анын 3 көтөргөнгө кетет, дагы 3 бул жака кирип кетет. Ал эми биз акырында, катардын акырында 3 гана абалуу илмек кылып жатпайбызбы? Ошол 3 менен бул 3 экөө тең. Анан эң акыркыда биз сөзсүз түрдө жамынчылуу кылып жатабыз. Эмне үчүн? Жамынчылуу. Бир жамынчысы бар кылып атабыз. Ушул 3кө теңеп алуу үчүн биз жамынчылуу кылабыз. Түшүнүктүү эле айтып жатамбы? Ортосундагы аралык, арка тешикчелердин аралыгы 5 воздушная петля болот. Эми азыр мен түшүндүрүп бердим. Эми кийинки катарга өткөндө токуп көрөлү дагы. Эгерде сизде түшүнбөгөн суроолор болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жазыңыз. Сунуштарды болсо дагы жазыңыз. Дагы кандай сабактар сизге керек, ошол боюнча дагы сунуштарды жазсаңыз, мен колумдан келишинче сиздерге үйрөтүүгө аракет кылам. Анда эмесе азыр биз мына дагы түшүндүрүп бердим. Кийинки катарга өткөнгө аракет кылабыз. Мынакей. Азыр биз токуну буруп алабыз. 6 абалуу илмекче кылдык. 1 2 3 4 5 6. Бул 6 илмектин 3өсү бийиктетүү үчүн кетет, 3өсү бул катарга кетет. Аны бул жерге бириктирип алабыз. Мынакей жөн гана жөнөкөй мамыча кылып бириктирип алабыз. Эми кийинки тешикчеге өтүү үчүн биз ортосуна эмне кылабыз дедик? 5
абалуу илмекчелер аркылуу улайбыз дедик. 1 2 3 4 5 мынакей буга улайбыз. Мына уладык. Эми дагы 5. Ушундай кылып сиз 2 3 4 5 улай бересиз мындай кылып. 1 2 жипти чыгарып алайын. 3 4 5 бул жерге салабыз. Мына эми дагы 5. 1 2 3 4 5 эми буга улайбыз. Уладык. Эми эң акыркыны дагы көтөрүп алыш үчүн биз болгону 3 абалуу илмек кылабыз. 1 2 3 эми бул жерге бириктиргенибизде бул катар булдан кичине болуп калбасын үчүн биз бул жерге эмне кылабыз дедик? Жамынчылуу мамыча менен токойбуз. 1 2 3 үчүнчү абалуу илмекке киргизип биз жамынчылуу илмек кылып алдык. Мына кыздар, мен силерге азыр түшүндүрүп берген аракет кылдым. Сиздер менен 1 2 3 4 5 6 катар токудук азыр. Мына дал ушундай болуп баратат биздики азыр. Эми дагы бир айта кетчү нерсе, эң акырында биз жолукту бүткөнүбүздө, мисалы бизге мындай 3 бурчтуу жолук керек, жолук бүткөнүбүздө бул жерде бизде мындай болуп бүтөт бул. Эми ушул жерди тегиздеп алуу үчүн биз эмне кылабыз? Бул жерге 2 абалуу илмек 1 2 абалуу илмек кылабыз. Андан кийин ар бир мына жерге жөнөкөй мамыча. Андан кийин ар бир арканын ортосу 5 жөнөкөй мамыча эмес, 3 жөнөкөй мамыча болот. Ошондо бизде кыйла кыскарат. Мынакей азыр 1 2 3 ар бир мамычага болгону 1 2 3 3төн гана кылып ушундай кылып тегиздеп алабыз. Мынакей. Ошондо бизде мындай тегиз пайда болот, тегиздик пайда болот. Эми бул жолукка сиз кааласаңыз чекелерине чач улап чыксаңыз болот. Бахрома дейбиз. Бул жөнүндө дагы бахрома деген эмне, ал кантип жасалат, ошол жөнүндө менин видео сабагым бар YouTube каналымда. Ошону мындай кылып чекесине кооздоп апаларыбызга, өзүңүзгө жаңы жылга белек токоңуз. Бул өтө оңой. Менин сизге болгон жардамым, белегим дагы болсун. Ушундай кылып оңой эле өзүңүз үйрөнүп токсаңыз болот. Азыр мен ушул оюм менен мынакей жолук токуп жатамын, буюрса. Мынакей. Азыр камерага дагы батпайт экен бул. Мынакей ушундай болуп чоңоюп баратат. Буюрса бүткөндө дагы сиздер менен бөлүшөмүн. Ошо кыздар, барыңыздарга тегиз илмектерди каалаймын. Ийгиликтер, өнүгүүлөр болсун. Колумдан келген жардамды беремин. Сиз ал үчүн бул жерге комментарийде сунуш, пикирлериңизди калтырыңыздар. Дагы кийинки сабакта жолукканча.